Эфирде күндеми маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы. Студияда Турган Сетиева. Саламатсыздарбы, бул чыгарылышта. Исхак Разаков атындагы техникалык университеттин музейи өрттөнүп кетти. Тилсиз жоо менен өрт өчүрүүчүлөр 3 саат күрөшүштү. Курманжан Датка фондунун ишин текшерүүдө 6 миллион сомдук келишпестиктер аныкталды дейт башкы прокуратура өкүлдөрү. Фонддун жетекчиси Жылдызхан Жолдошова бул текшерүүнүн жыйынтыктарына макул болбой, кастараны атайын карлап жатышат деп билдирди. Биометриялык маалыматтарды чогултуу кампаниясы Бишкекте эле башталды, бирок тургундар манжалардын изин кайсыл жерден жана эмнеге тапшыруу керектигин такып билишпейт. Көркөм музейдин алтын казынасы сактоочу жайларда катылган 200 жылдык тарыхы бар чыгармаларды уурлардан коргошууда. Жогорку кеңеш энергетика министринин кызматына Кубанычбек Турдубаевди бекитти. Белгилей кетсек, талапкер мурдагы министр Осмонбек Артыкбаевдин ордуна сунушталган болчу. Түштөн кийинкиге жылдырылган талкууда эл өкүлдөрү ортосунда тирешүүлөр жер алды. Бактыгүл Сталбек кызы жогорку кеңештен. Энергетика министринин кызматына сунушталып жаткан Кубанычбек Турдубаевдин тагдыры бат эле чечилген жок. Талкуулап жатканда талапкердин өмүр баянына көз жүгүртүшүп, кайрадан кемчиликтерин эске салышты. Бул жигитибиз бүгүн заявление кылыптыр. Мен эч кимге зыяным тийген жок дейт. Сот ишенебизби, кылмыш кодексинен ишенебизби, 30 миллионду ушинтип беттирип жок койгон, мен эч кимге зыяным тийбеген деген жигит ишенебизби? Жыл сайын миллиардтарды списать этип электр энергиясын талкаланган эл көрүп турат. Эл ушул жигиттин айтканына биз муну колдоп министр кылсак ошого ишенеби? Бирок Турдубаев калың элди алыда кыштан аман эсен алып чыга турган аткаминерлердин бирден бири экен. Мындай ишенимин ал эмес, өкмөт башчы дагы талапкерге байланыштуу билдирген. Келдилер сурайлы премьер-министрден деп. Мендеги маалымат боюнча премьер-министрди чакырып сураптыр. Сурагандан кийин ал киши позициясында калыптыр. Эгерде биз бүгүнкү күндө өкмөт башчысына ишенсек, ушул өкмөт иштеп аткандан ушул кырдаалдан чыгарат десек, мен ойлойм, бул өкмөт башчысын колдошубуз керек. Жок, ишенбей турган болсок, анда баарын кетиришибиз керек. Менимче башка жол жок. Белгилей кетсек, Турдубаевке байланыштуу айыптоолор азыр алынып салынган экен. Муну өкмөт башчынын расмий каты далилдей алат. Анткени премьер-министр официалдык түрдө бизде кагаз жөнөттү. Судимость погашена деп. То есть мыйзам чегинде бул адамды бардык мыйзамдарга туура келет, шайлаганга болот деген кагаз жөнөттү. Мен ойлойм, бул өтө жетиштүү нерсе. Талкууда оппозициядагы депутаттар дагы сунушталган чиновникке колдоо көргөзүп жатышты. Депутат Жылдызхан Жолдошова кесиптештерине Турдубаевдин былыктарын чукагандан көрө өздөрүңөрдүн жөнүңөрдү жөндөгүлө дейт. Моральный образ жизни вел биздин один уважаемый человек. По всему миру показали удивительный тасмаларды. А что? Бул мораль үчүн эч ким жооп бербеш керекпи? Кыргызстандын атын булганды. Болгондо да самый крупный политик. Билдирүү кайсы кесиптешине даректелгендигин Жолдошова так айткан жок. Бирок депутат Өмүрбек Тикебаев ага жооп кайтарууну чечти. Мен жакында Ташиев менен жолугуп, эмне үчүн лидерликтен Жолдошованы алган атасыңар десем, ака сиз билбейсиз. Ал бийликке жеңичинен сүйлөшүп сатылып кеткен деди. Бүгүн ал ачык болду. Тилекке каршы Ташиев да мени сатты. Артыман бычак урду. Ооба. Орустар айтканда потрохами продал. Ал эми сен байкуш эмне деп айтам? Жашай бер. Мамлекетти өйдө ылдый калчай бер. Дал ушундай абалда энергетика министри эл өкүлдөрүнүн элегинен өттү. Көптөгөн айтылган далилдүү мааттарга карабастан башкы энергетик 72 добуш менен бекитилди. Бактыгүл Сталбек кызы, Азат Ынтымаков, 5-канал. Энергетика министрлигинин талапкери Кубанычбек Турдубаев өзүнүн мурдагы соттолгондугун жаштыктын катачылыгы деп атады. Бул мага сабак болуп, бекемдүүлүк жана принципиалдуулукка үйрөттү дейт Турдубаев. Анын айтымында 29 жашында жетегүү сөресин башкарып турган кезде Восток электро жетекчилигинин басымында туруштук бере албай, коммерциялык жоготууларды жасалма түрдө төмөндөтүү ишине аралашып калган. Анын айынан Восток электронун 27 кызматкер менен бирдикте кылмыш жазасына тартылган. Курманжан Датка фондунун ишин текшерүүдө 6 миллион сомдук келишпестиктер аныкталды дейт башкы прокуратура өкүлдөрү. Фонддун жетекчиси Жылдызхан Жолдошова бул текшерүүнүн жыйынтыктарына макул болбой, кастары аны атайын карлап жатышат деп билдирди. Башкы прокуратуранын тергөө комитети азыркы маалда Ысык көлдөгү Курманжан Датка комплексин курууда. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу тууралуу кылмыш ишин иликтешүүдө. Иш козгоого эсеп палатасынын чыгымдардын максатсыз пайдалануу жөнүндөгү акты себеп болгон.
Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокурор Аида Саляновага Ош шаарынын прокуратурасынын кызматкери Канжар Кадралиев катышкан чырдуу жагдайды иликтөө боюнча тапшырма берди. Жана тергөө жүрүп жаткан мезгилде Кадралиевди кызматынан бошотууну талап кылды. Эске салсак, өзгөндүк ишкер Канжар Кадралиев башында турган топтун карактоосуна кабылганын айтып чыккан. Анын пикиринде Кадралиев андан бизнесин өткөрүп берип, башка жакка көчүп кетүүсүн талап кылган. Бирок Кадралиев айыптоолорду четке кагып, бул анын атайлап каралоо аракети деп атаган. Президент Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысынын атайын өкүлү Мирослав Енчаны кабыл алды. Жолугушуу учурунда соттук жана шайлоо системасынын реформаларын ишке ашыруунун маанисин баса белгилешти. Ошондой эле мамлекет башчы Кыргызстан Борбордук Азиядагы азыркы коркунучтарга жана чакырыктарга биргелешип, анын ичинде превентивдүү дипломатия боюнча регионалдык борборунун мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен каршы турууга бардык күч аракетин жумшай берерин белгиледи. Бириккен улуттар бизге колдоо көрсөткөнүнө ыраазычылыгымды билдирем. Силерди буунун күнү менен куттуктайм. Бардыгыбыз көрүп тургандай эле, дүйнөдө бул уюмдун мааниси чоң. Мындай жардамга биз муктажбыз. Ар бир ишти баштап жатканда силер аны колдоп бергениңиздерди билебиз. Биздин ишибизди мындай жогору баалаганыңарга абдан кубанычтамын. Ошондой эле сиздин жетекчилигиңиздин алдында сот реформасы боюнча кеңеш өттү деп уктум. Бул жөнүндө көп айтылып келген. Кеңеш ишин ийгиликтүү аякташын каалайт элем жана өлкөгө абдан керектүү реформалар ишке ашсын деп тилек кылам. Бүгүн Исхак Разаков атындагы техникалык университеттен өрт чыкты. Натыйжада окуу жайдын музейи күйүп кетти. Телсиз жолго өрт өчүрүүчүлөрдүн 9 тобу тартылып, 3 сааттан ашык убакыт тынымсыз күрөшүшкөн. Бактыгүл Усталбек кызы кырсыктын себептери эмнеде экенин билгенге аракет кылды. Өрт техникалык университеттин негизги корпусунда чыккан. Жалын чыккан жерде окуу жайдын музейи жайгашкан эле. Бактыга жараша имаратта бир да адам жок болчу. Буга чейин оңдоо иштери өткөрүлүп жаткандыктан музейдин экспонаттары дагы толугу менен чыгарылып кеткен эле. От чыккан эмес бул жерде, от көрүнгөн эмес. 4 тондо башталса, 4тө биздин балдар чакырган, 4-9да вызов түшкөн пожаркага. Түтүн менен башталган бул. Ички потолокто түтүн башталганбы билбейт экенмин, аны мен чече албайм. От көрүнбөгөндө түнкүсүн өзүңөр билесиң, түтүн таран көрөсүң. Тамдын үстүнкү чатыры толугу менен күйүп түшүп калды. Кырсыктан өздөрүнө келе эле кызматкерлер, өрт өчүрүүчүлөр бир аз кечиккенде Тилсиз жоо музейди толугу менен мойсоп салмак деп айтышууда. Өрт өчүрүү кызматына бул боюнча алгачкы кабар таңкы 4 чамасында түшкөн. Биринчи өрт өчүрүүчүлөр 10 мүнөткө жетпеген убакытта эле келишкен. Бирок алынган жалынды токтотууга алардын кудурети жетпей, дагы 6 өрт өчүргүчтөр тобу тартылган. Өрттүн чыгышынын бир нече журомолдору келтирилүүдө. Алар эскилиги жеткен электр зымдарынын чыңалышы, ошондой эле имараттын ичинде жүргүзүлгөн оңдоо иштери. Темирлерди кезип атканда искра чөт. Искра түшкөндө ал өзү сразу эле күйүп кетпейт. Ар бир кислород, доступ кислород эле шамалдан болгондо анан күйүп кетет. Бул ал түтөп туруп анан эртең менен таңга малыңыт ал шамал болгондон өтө күйүп кетти. Ушу мүмкүн. Мындай пикирге окуу жайдын жетекчилиги дагы кошулууда. Бирок азырынча так айтуудан карманып турушат. Айтымдарында бир күн мурда университеттин музейинде реконструкция иштери Манас International жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан жасалыптыр. Күбөлөрдүн баамында өрт алгач дал ушул объекттен чыккан. Ишин реконструкция кылыш керек болчу. Анан ортосунда тосмо бар болчу, ошол тосмону пландык түрдө ошол тендердин ичине кирген иш болчу. Ошону алар тосмону алып бүтүшкөн. Андан кийин кечинде алар кетип калдыр. Кеткенден кийин түн ичинде саат 4 ичинде биздин охранниктер бар жерде, күзөтчүлөр. Ошолор келип туруп карап, анан кийин үстүнөн тиги түтүн чыгып аткандан кийин бизге айтышты. Кырсыкка байланыштуу иликтөө иштерине азыр 2 жумушчу топ түзүлдү. Өрт өчүрүү кызматы өздөрүнүн бүтүмүн жакынкы 10 күндүн ичинде берүүнү убада кылышса, окуу жайда атайын адистерден турган комиссия дагы өзүнчө тергөө жүргүзөрүн билдирди. Андыктан алардын тыянактары гана кырсыктагы чыгымды толуктай турган тарапты жакын арада аныктамакчы. Бактыгүл Усталбек кызы, Иван Чижиков, 5-канал. Шашылыш билдирүү дем алыш күндөрү Кыргызстанда абанын кескин сууктап кетиши күтүлөт дейт Гидромет борбору. Республика боюнча кар аралаш жаан жайт, тоо этектеринде температура -8ге чейин жетет. Бийик тоол аймактарда түнкүсүн -20 градуска чейин төмөндөшү күтүлөт. Ал эми борбордо жылуулук 5 күн катары менен +8 градус болгондо берилет.
Ош шаарынын жеке секторунда жарык маалы менен өчүрүлүп турат. Бул тууралуу мэриянын отурумунда вице-мэр Кутманалы Абдрахман уулу билдирди. Анын айтымында электр энергиясы түнкү 12-ден эртең мененки 6-га чейин өчүрүлөт. Ошондой эле атка минер түшкү 1-ден 5-ке чейин электр берүүнү токтотуу сунуштарда киргизилип жатканын белгиледи. Бирок бул демилге колдоо тапкан жок. Кышкы каникулдар мектептерде 20 күнгө чейин узартылат. Мындай жол менен суук мезгилде оорулардын күчөшүн алдын алабыз дейт Билим берүү министрлигинин өкүлдөрү. Жаңы график боюнча кышкы эс алуулары 29 декабрдан 18 январга чейин болмокчу. Мунун айынан жазгы эс алуунун мөөнөтү азайып, ал эми окуу жылы 29 майга чейин узартылат. Ошондой эле атайы жана жогорку окуу жайларынын студенттери кышында 1 январдан 31 чейин эс алышмакчы. Калктын биометриялык маалыматын чогултуу кызуу башталды. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы билдирүүдө. Бирок азырынча Бишкек шаарында гана жүрүп жатат. Чындап иш кызуу жүрүп жатабы? Биометрикалык маалыматтарды чогултуу ишине кабарчыбыз Самат Качкынов баам салып келген. Бишкек шаары боюнча биометрикалык маалыматтарды чогултуу ушул жуманын башында башталган. Баш аягы Ордо кала боюнча 30га жакын пункт иш алып барууда. Негизинен алар паспорттук столдордо жана окуу жайларда орун алган. Алардын бири Айыл чарба институтунда орун алган. Учурда келгендер сүрөткө тартылып, манжалардын издери алынууда. Кабыл ала баштагандан бери болгону 200дөй эле адам биометрикасын тапшырган. Азырынча окуу жайдын студенттери жана мугалимдер жамааты гана өтүп жатышат. Биринчи күнү 20 октябрда маалымат жакшы студенттерге жетпегендиктен 2 адам келип катталып кетти. Паспорттары менен бүгүнкү күнгө чейин 20-сынан бүгүнкү түшкө чейин 23 октябрга чейин 186 студент катталды. Күнүгө 50-дөн 60-тан каттап атабыз. Сырттан келгендер болуп атабы? Сырттан келгендиктер жок. Келгенден жок, студенттер эле келип атышат. Белгилей кетүүчү нерсе жарандар катталган жерине гана эмес, паспорту менен каалаган жагына барып, өздүк маалыматын тапшыра берсе болот. Бирок тилкелерде эч маалымат такталары илинбегендиктен сырттан келген эч ким жок. Кабыл алуу пункттун эшигинде гана билдирүү турат. Ал эми бул номер 70 мектептин ишинде биометриялык маалыматты чогултуу тилкеси бар экенин көбү билбейт дагы. Бул жакка багыттама же маалымат такталар илинген эмес. Кызматкерлер түшкө чейин 35 адамды тейледик деп ишсиз отурушат. Ага карабай мамлекеттик каттоо кызматы иш катуу жүрүп жатат деген ишенимде. Бүгүнкү күндө жакшы кызуу башталды. Анан ноябрдын башында бизге азыр оборудование толук келгенге карата операторларды дайындап областтарга чыга баштайбыз. Кийин анан ар бир айылга, ар бир кыштакка чейин жетип чогултабыз да. Бул маселеге жооптуу вице-премьер Тайырбек Сарпашов аймактарда биометрия чогултуу мындан да эрте башталаарын убада кылган эле. Чиновниктин бир жума мурун айткан сөздөрүнө караганда, бардык аймактар өткөн 1-күндөн баштап биометрикасын тапшыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болмок. Biz buga bardıq dayarlıqları жүргүзүп атабыз. 1 августка бардык граждандардын биометрика басын чогултуп бүтөбүз. Буга өзүнүн ресурсубуздагы бардык күчүбүз да жетет. Биздин планыбыз боюнча ишке кетип атат. Октябрь айында биз региондордо баштайбыз. 1-күндөн баштап. Жерлердеги почталарга да пункттар уюшулары чиновниктер тарабынан байма-бай жаңырып келген. Мындан улам өлкөнүн башкы почтасына баш багып көрдүк. Биометрия чогултуу тилкесинен мында дайын жок. Ал эми почта адаттагыдай эле иштеп жатыптыр. Маалыматтар эртең мененки 9-дан кечки 6-га чейин чогултулат дейт мамлекеттик каттоо кызматынан. Дем алыш күндөрү болсо пункттар иштебейт. Иш күндөрү белгилүү болгондой, көптөр жумушта болушат. Мындан улам кайсыл убакта тапшырабыз деп суроо салгандар көп. Бирок бул маселе чечилери белгиленет. Ишканалардан сунуш келсе, биз ага да макулбуз, карап көрөбүз. Бирок чоң мекемелерде өзүбүз кайрылып сунуш киргизебиз го, ушундай даярбыз, барып жардам бергиле, көмөктөшкүлө дегенге аракет кылабыз. Биометриялык маалыматтар келерки парламенттик шайлоого чейин чогултулуп бүтүшү керек. Маалым болгондой шайлоолор келерки күзгө барып калат. Өкмөт болсо бардык иштерди 1 августка чейин бүткөрүүнү убада кылууда. Самат Качкынов, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.
Өкмөт Каржы министрлиги көмүр сатып алууга багытталган каражаттан 10% кетенчик же башкача айтканда отко талкаларын ырастады. Бул тууралуу министрлер кабинетинин маалымат кызматы билдирди. Жомарт Оторбаевдин буйругу менен түзүлгөн ведомстволордук комиссия көмүрдү сатып алууну кечеңдеткен мыйзам бузууларды аныктаган. Каржы министрлигинин аймактык бөлүмдөрүнүн 3 жетекчиси кызматынан бошотулду, 16сы сөгүш алды. Келерки жылдан тарта чет өлкөдө иштеген дипломаттар үй бүлөсүн багып, балдарын окутуу үчүн бюджеттен кошумча акча алат. Бул туурасында Финансы министрлиги кабарлайт. Төлөмдөр дипломатиялык кызмат жөнүндөгү жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык жүргүзүлөт. Натыйжада мамлекеттен тыштагы өкүлчүлүктөрүн камсыздоочу сумма 1 миллиард сомду чамалаганы калды. Казнадагы таңсыктыкка карабай көбөйгөн чыгашалар тууралуу Айда Яманкулова айтып берет. Сактанбек Кадыралиев ардактуу эсалуудагы дипломат. Кеңеш доорунда Бангладеште, кийин Индиядагы элчиликте иштеген. Анын пикиринде дипломаттардын айлык акылары өтө эле төмөн. Ооганстан, Атүгүл, Африка өлкөлөрү чет мамлекетте иштеген кызматкерлерине бизге караганда маянаны дуруз төлөп берерин мисал келтирет. Мына мен Индияда иштеп жүргөндө $1400 алгам. Посол $1600 алчу. Анан $1200-1100 алышчу. Албетте, мындай айлыкты катардагы мугалим түшүндө да көрбөгөндөр. Бирок чет өлкөдө жашоо кымбат эмеспи? Анын үстүнө протоколго ылайык дипломаттардын баскан турганы, кийинип ичингени көбүрөөк каражат талап кылат. Бөтөн жерде үй бүлөсүн багып, балдарын окутуу кыйынга турганын эске алып, мамлекет келерки жылдан тарта аларга кошумча акча бөлмөй болду. Жубайына 30% акча, балдардын окууларына акча каражаттар жана ошондой эле транспорттук чыгымдарына жана ошол дипломаттардын айлык акысына 50% компенсацияларга каралган. Дипломаттар түгөй үчүн 30%га көбөйтүлгөн айлык алып жатышы бекер эмес. Тартип боюнча элчилердин жубайларына иштегенге болбойт. Тажрыйбада алар маданий иш-чараларды уюштурууга, коноп күтүп узатууда кол кабыш кылат. Албетте бекер. Менин эсимде бар, Акаевдин визити болгондо биздин айылдарыбыз 2 күн элчиликти жууган Индияда. Эми ушундай иштерде бул кээ бирде уят да. Тыштагы дипломаттардын каржылык абалын жакшыртуу үчүн бюджеттен кошумча 100 миллион сомдон ашуун каражат талап кылынат. Өлкө экономикалык жактан алсырап турганда ашкере чыгымдын заралдыгы барбы деп сындагандары дагы жок эмес. Мигранттар деле тышта жүрүшөт. Балдары үй бүлөсү бул жакта. Эми аларды ким карашы керек? Мамлекет бир эле дипломаттардыкын эмес, мигранттардын деле үй бүлөсүн багууга алсын анда. Жубай үчүн кошумча 30% айлык алышы көбүрөөк го. Мисалы Бириккен Улуттар уюму 15%дан ашык бөлбөйт. Ал эми мектепте балдарын окутуу үчүн жардам берип жатканы туура эле. Тышкы иштер министрлигине барып иштеш керек го. Балдарыбызды жакшы мектептерде окутуп беришет. Менимче биздин бюджетте акча аябай көп окшойт. Бирок дипломатиялык кызмат жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынды. Документте кызматкерлердин финансылык абалын жакшыртуу каралган. Демек мамлекет милдеттемесин аткарууга аргасыз. Айда Яманкулова, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети 2015, 2016 жана 2017 жылдардын башкы финансылык документин кароодо. Документте айрыкча Кумтөркен компаниясынын өлкөбүздүн экономикасындагы салыштырма салмагы өзгөчө белгиленүүдө. Салыктык төлөмдөрү дагы 3-4 жана 5 же андан да көп миллиардка чейин жогорулашы күтүлүүдө. Быйылкы жылдын жыйынтыгы боюнча эле Алтын кен компаниясы өндүрүш продукциясынын 3/1 бөлүгүн түзөт. Кыргызстандын башка бардык кен жерлери биригип бюджетке болгону 1 миллиард сом гана төгүшүүдө. Эсептөөлөрдү биздин кесиптештерибиз да карап көрдү. Сыртынан караганда Кумтөр кен жери кумурсканын ири уюгуна окшошуп кетет. Оор техникалар чалыкпастан карьерден небегейсиз чоң кендерди алтын иштетүүчү фабрикага ташууда. Жумуштар бир да мүнөт токтогон жери жок. Мындай тартипте 20 жыл иштеген компания бюджетке салык жана башка төлөмдөр аркылуу 2 миллиард доллар каражат төккөн. Бул Кыргызстандын тышкы карызынын 3/1 бөлүгүн түзөт. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматтарына караганда, өткөн жылы Кумтөрдүн үлүшү ички дүң продукциянын 8%-ын түзгөн. Ички дүң өнүмү өлкөбүздүн экономикасындагы бардык тармактардагы жылына өндүрүлгөн толук товарлардын жана тейлөөлөрдүн рыноктогу акыркы бааларын чагылдырат. Кумтөрдүн үлүшүнүн жогорулашы ички дүң продукциясында гана эмес, салык төлөмдөрүнүн көлөмүндө да уланууда. Азыркы учурда бардык салык топтоолордун
4% дали кумтөрдөн түшүүдө. Жылдын аягында бул көрсөткүчтөр Ген компаниясынын пайдасына көбөймөкчү. 2015 жылы көлөмдөр дагы маанилүү болуусу күтүлүүдө. Алтын Ген компаниясынын жардамы менен бюджет дагы 5,5 миллиард сомго толукталмакчы. Белгилей кетүүчү нерсе бул башка ген казуу тармагындагылардан дагы 5 эсеге көптүк кылат. Эми өзүңүз ойлоп көрүңүз, бюджетибиз азыркы мезгилде 100 миллиарддан ашык сумманы түзүп атат да. Ал эми факт түрүндө түшүүлөр, кумтөрдөн түшүүлөрү бул жылга ар кандай варьируется этип атат. Мисалы үчүн кээ бир жылдары 7 миллиардга чейин түшкөн болсо, кээ бир жылдары 3,5-4 миллиард сом тегерегинде. Ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын атайын счетторуна түшө турган каражаттар бар. Жергиликтүү элге көрсөтүлүп аткан жардамдар бар. Бул жалпы экономикага тийгизип аткан таасирлери бар да. Бүгүнкү күнү өлкөбүз кумтөрдөн жылына канча каражат алып жаткандыгын эсептеп көрсөк, анда 100 миллиондогон долларга жакын олуттуу сумма чыгууда. Түшкөн кирешенин 1% Ысык көлдү өнүктүрүү фондуна которулат. Ал эми 20 жылдык которуулар 30 миллион доллардан дагы ашкан. Бул каражаттар Ысык көлдүн жергиликтүү калкынын жашоо турмушунун деңгээлин гана көтөрбөстөн, инфраструктурасын жакшыртууга көмөктөшүүдө. Мындан тышкары Кумтөр компаниясы өз бюджетинен Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолун реконструкциялоого 2 миллион доллардан ашык каражат бөлгөн. Кумтөрдүн жылда жардам берип аткан акчасынын эсебинен 3 километр жакшыныкка жол салдырып койдук. А жылына ошол болгону 2 миллион бирдеме сумма, азыр мен так айта албайм. А жылына болсо мына 10 жылдан ашык жылына 6 миллионго бери доллар эсебинде Ысык көл өнүгүү фондусу алып турган. Ал акчалар кайда кеткенин бир Кудай билет. Кумтөр компаниясы кийлигишүүгө укугу болбогон Ысык көл өнүктүрүү фондунун ишмердүүлүгүнүн ачыктыгы жана каражаттарды туура колдонушуна Тоген металлургия профсоюзу кам көрө баштады. Алардын пикири боюнча Кумтөр компаниясы өздөрүнүн корпоративдик сайтында жана бардык маалыматтарын басма сөзгө ачык чыгарып жаткандай фонддун бардык чыгымдарын көргөзгөн интернет портал ачуу керек. Если надо, даже пусть в газете печатают. Эгер керек болсо, жуманын аягында бүт Кыргызстан боюнча таркатылган кыргыз туусу гезитине чыгарышсын, бардыгын эл түшүнсүн. Мисалы, Алай районунун жашоочулары Кумтөр компаниясынын которууларын жана мектеп, көпүрлөрдү куруп жаткандыгын көрүшсүн. Алар болсо Кайды Генжерин Кытай компаниясына иштетүүгө уруксат беришпеди. Балким ал Кумтөр сыяктуу болмок да, ошондой иштерди жасамак. Эми ал иштерди жасалбай турат. Вот эта работа не ведется практически. Центера компаниясы менен биргелешкен ишкана түзүлгөндөн кийин Кыргызстандын экономикасы үчүн Кумтөрдүн салымы дагы жогорулай тургандыгын эксперттер белгилешүүдө. Буга тиешелүү өкмөт менен инвесторлордун сүйлөшүүлөрү Москва шаарында ийгиликтүү аяктады. Тараптар болсо биргелешкен ишкананын структурасынын жаңы формасын аныкташты. Ал ачык акционердик коом болчу. Октябрь айынын аягында тараптардын 4-чү жолугушуусу Бишкекте өткөрүлөт. Гапаратиев атындагы көркөм сүрөт улуттук музейинде Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзунун түзүлгөндүгүнө 80 жылдыгына арналган көргөзмө ачылды. Анда өлкөбүздүн белгилүү сүрөтчү скульпторлорунун эмгектери коюлду. Музейдин өзү дагы 80 жашка чыгуу алдында. Ал 1935 жылы 1 январда сүрөт галереясы болуп негизделген. Музейдин бүгүнкү иши тууралуу Аскат Алагөзов. Бул имарат колдонууга 74-жылы берилген. 2 кабаттын биринчисинде ар кыл көргөзмөлөр, маданий иш-чаралар уюшулуп турат. Экинчи кабатта туруктуу коллекциялар коюлган. Ал негизинен 4 түрлөргө бөлүнөт. Демек, скульптура, графика, живопись жана азыркы элдик чыгармачылык. Музейге келгендер улуттук кол өнөрчүлүктүн заманбап жасалгалоодогу үлгүлөрүнө күбө болушат. Мисалы, кадимки шырдак, же ала кийизге көндүм болбогон оюмдар, же сүрөттөр түшүрүлгөн. Негизи кыргыздын турмуш тиричилик буюмдарынын искусство дүйнөсүндө орун алуусуна эл сүрөтчүбүз Жумабай Үмөтовдун салымы чоң. Эмне үчүн ушул күндөлүк турмушта колдонуп жүргөн байыркы кыргыздардын буюмдарын музейлерге илип дүйнө коомчулугун тааныштырууга болбойт деген ойду айткан. Бул жайга келгендер советтик Кыргызстандын кызын көрбөй кетпесе болбосун музей кызматкерлери белгилешет. Анын автору Семен Афанасьевич Чуйковдун эмгектери өзүнчө залда коюлган.
Музейдин ачылышына чоң салым кошкон Семен Афанасьевич Чуйковдун эмгектеринин басымдуу бөлүгүн кыргыз элинин эмгекчил адамдары түзөт. Ал эми бул жайдын сыймыгы анын өтүнүчү менен Орусиядан алынып келген атактуу Шишкин Репин өңдүү орус сүрөтчүлөрүнүн эмгектери. Тилекке каршы аларды азыр көрүүгө мүмкүн эмес. Атактуу Айвазовскийдин картинасы жоголгондон бери бул сүрөттөр коюлган зал жабык турат. Маданият министрлигинин талабы менен. Эске салсак, Айвазовскийдин 1886 жылы тартылган Крымдагы деңиз пейзажы ушул жылдын башында уурдалып, бактыга жараша көп өтпөй табылган. Ал жыгач алкактан кесилип алынгандыктан учурда Третьяков галереясына калыбына келтирүү үчүн жөнөтүлгөн. Анткени менен искусство сүйүүчүлөрүн кубандырчу эмгектер жетиштүү. Алсак 4 аталышындагы көргөзмө бүгүн ишин баштады. Бул 4 ишмердин эмгектери. Кичине кезибизде көбүрөөк көрүп калдык. Азыр тилекке каршы азыраак кушчулар азыраак болгондо кейип каламын. Учурунда булар көп болчу. Алардын бири скульптор Дүйшөн Жолчиев. Мында бала кезиндеги таасирлеринен жаралган эмгектерин койгон. Кушчу же ат үстүндө салмактуу отуруп, салаваттуу ойгоп аткан карыя. Өзү жактырып, анан башкалардын сынына койгон эмгектеринин бири 85-жылы жасалган Сүймөнкул Чокморовдун портрети. Өзү дагы көрүп выставкадан. Өзү дагы күлүп, мени сен шайыр кылып койдуң я деп ушинтип тамашалашып калчу. Кийинкиси мурункусунан кем калбаган кыргыздын сыймыгы СССРдын эл артисти Болот Миңжилкыев. Ал учурда биз эми тарых болуп калышын билген эмеспиз. Азыр уже мына 30 жылдай болуп калды, уже бизге уже тарых болуп калды да. Ал учурда биз жөн эле күлүп жайнап алып мага сонун нерселерди айтып берип, анан отуруп позировать этип отуруп берчү да. Тарых темасын сүрөтчү Жылдызбек Молдахматов улайт. Бул улуу үркүндүн 100 жылдыгын утурлай тартылган эмгек. Сүрөтчүнүн 9 айлык убактысын алып, аны тартуу бул окуянын тарыхый ордун эске алуу менен оңойго турган эмес. 40 болуп өткөн саясий окуяларда искусство ишмерлеринин чыгармачылыгына таасир берген. Качып жүргөн президенттин окуясы унутулган портретте. Жубай менде башкарам деп жүргөн, мындай айтат го, принцесса деп айтып жүрөбү. Ал да кичине уже даярданып жүргөн. Мынакей бүт баары гүлдөрү да уже курап калган. Портрет, живопись же скульптуралар эле эмес, байыркы зергерчилик буюмдарында бул жерден көрүүгө болот. Жалпысынан 18 миңден ашуун экспонат бар. Бирок алардын баарын алып чыгууга имараттын аянты мүмкүндүк бербейт. Жылдар өткөн сайын биз Москвадан, ошо Совет убагында да, анан эгемендүүлүк жылдарында дагы ошо Россия Федерациясынын мамлекеттик сүрөт галереясынан экспонаттарды алып турдук. Кээ бирөөнү сатып алдык, кээ бирөө белек тартууланды. Живопись, коллажды сүйүүчүлөр Асатилла Тишибаевдин көргөзмөсүнө баш бакса болот. Мында өлкөбүздөгү социалдык, маданий, рухий жана материалдык маселелер сүрөтчүнүн көзү менен. Айтор көркөм сүрөт музейине келгендер мында табитине жараша эмгектерди таба алат. Аскат Алагозов, Ярослав Калиновский, 5 канал. Бүгүнкү күнгө мына ушундай жаңылыктар болду. Түнүңүздөр бейпил болсун. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Витапрост жыныстык кызматты жакшыртып, көңүлүңүздү көтөрөт. Витапрост чынныгы эркектер үчүн. Азамат, менеджер, Макс, тоолы жасынын фанаты. Мурат, саунага барууну жакшы көрөт. Бирок бар үйдө калышты. Кызыктуу жана маанилүү иштерге өнөкөт простати тоскоол болду. Алган эмес, үй бүлөлүк мамилелерди татаалдатты. Витапрост дарысы менен комплекстүү дарылануудан 10 күн өткөн соң бар өздөрүн жакшы сезип калышты. Витапрост ооруну, жайсыздыкты азайтып, зара чыгаруунун бузулушун азайтат. Витапрост жыныстык кызматты жакшыртып, көңүлүңүздү көтөрөт. Витапрост чынныгы эркектер үчүн.